Бишкек жебинде түзүлгөн абалдан кийин шаардын түштүк аймагындагы турак жайларга жылуулук берүү токтотулган. Алар 12, 11, 7, 6, 5, 3 кичи райондор, 8 кичи райондун бир бөлүгү, Улан жана Көкжар кичи райондору. Бул шаардагы абоненттердин 66% же 2493 көп кабаттуу үйдү түзөт. Көп кабаттуу үйдөгүлөр жылыткычтарды колдонуп жатканын айтууда. Азыр биздин үйдө материалдар муздак. Эртең менен өчүрүптүр. Бир аз эртең менен жылуулук бар болчу. Азыр уже совсем эле муздап калды да. Ошо азыр үйдө обогреватель сайып отурабыз. 2 обогреватель сайып. Үйдө кичинекей кыз бар да, кызым бар да. Ошол азыр үйдө жылуу эле, по крайней мере. Батарея эртең менен саат 6-7ден баштап муздады. Азыр муздап калды. Үйдүн жылуулугу азыр где-то 18 тегерегинде турат. Эми бул кырсык эмне кылабыз? Чыдашыбыз керек. Шаардагы ооруканалар учурда штаттык режимде иштеп жатат. Белгиленген пландык операциялар кийинкиге жылдырылды. Бирок абалы оор бейтаптар кабыл алына берет. Маселен, Бишкек шаардык балдар ооруканасы кадимкидей тартипте ишин улантып жатат. Палаталар операциялык бөлүм жылытуучу жабдуулар менен камсыз болду. Биздин ооруканада жаткан оорулуу балдар дарыланысын уланып атышат. Коркунуч эчтеке жок. Өзүңүздөр көргөндөй эле палаталардын ички коридорунун температурасы 22-23. Бардык штатный режимде иштейбиз. Плановый операциялар пока токтоп турат. Экстренлердин баарын кабыл алабыз. Мурункудай эле круглосуточный кабыл алып иштей беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле палаталар жылуу, операциялар болуп атат. Ар бир операцияда бизде обогревательдер, суулар өзүнүкү бар. Так что корко турган эчтеке жок. Ооруканалардын реанимация бөлүмдөрүндө жаткандар, кош бойлуу келиндер жакынкы Карабалта, Сокулук, Токмок жана Кант шаарындагы оорукана төрөт бөлүмдөрүнө которулууда, деди министр. Алымкадыр Бейшенариев 680 бейтап бөлүштүрүлгөнүн айтып, учурда Бишкектин тез жардам ооруканасынын жылытуу тутуму көгүлтүр от менен болгондуктан мурдагы тартипте ишин улантууда, деди. 200-250ге чейин азыркы кезде бир күндө Бишкекте төрөт болот экен. Ошолордун бардыгын азыр биз скорый помощьтар менен уже мынакей деп калгандарды скорый помощь менен Кантка жөнөттүм, Сокулукка жөнөттүм, Токмокко жөнөтүп атам. Жакын болсо, жакын келатканда Карабалтага жөнөтүп атабыз. Реанимацияда жаткандар болчу, баягы наркозда жатып, дем ала албай жаткандарчы. Ошол аппараты менен азыр биз Сокулукка, Карабалтага, Токмокко жөнөтүп атабыз. Бул жерге болсо мынакей дежурстводан хирургия боюнча эле күнүгө 40 больной түшөт операцияга. Сосудистен түшөт, микрохирургиядан түшөт, травмадан түшөт. Ошонун баары нагрузка, калгандарын биз болсо башка больницага өтүп атабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри келечек реабилитациялык борборунда дарылануудан өтүп жаткан 10дон ашык бала Сокулук реабилитациялык борборуна убактылуу жайгаштырылаарын кабарлады. Калган интернаттар штаттык режимде иштеп, бардык социалдык мекемелерде жылуулук нормалары сакталган. Ал эми Бишкектеги мектеп, бала-бакчалар 6 февралга чейин убактылуу онлайн окууга өттү. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.